Dostlar, bir adamdan bir kitap. Kitap koyu Kara Buğra. El көп buyursa, бұл жақта регистрацияны өтіп, мынакей ағалы-чек апалары баш болған. Şu kitapta gelişken konuklar. Мен Назаралиева Алымхан, Кара Бура районунун тургуну болом. Менин келген себебим ушул жерге ушундай китеп жөнүндө ушундай чогулуш болот дегенин угуп, атайын биз келдик апалар болуп. Ушул иш-чара аябай сонун болуп атат, себеби деген жаш балдарга бул деген жакшы тарбияга, жакшы жага өндөй турган нерсе болот деп ойлойм да өзүмчө. Бүгүн бул китепке келген элдин дагы саны көп болуп атат, маанайлары жакшы. Мен Чолпонбай айылынан келдим. Атым Жылдыз. Бул китеп той өзгөчө той болуп атат. Бул ресторанга жөнөкөй башка тойлорго келип жүрсөк, бүгүн өзгөчө той мен үчүн. Аллахыма миң мерте шүгүр дейм, ушул тойго келип катышып жатканыма. Жакшы жагып атат, көңүлдүү болуп атат. Тоймаға аябай жағып атат.
Анткени бул жерде элдин баары азыр интернет болуп кетпедиби? Биз жаштарды китепке үндөп атабыз. Китеп аркылуу билим алып, жаштар бардык жака бара алат да. Ал эми телефон бизге эч кандай жардам бере албайт деп ойлойм. Саламатсыздарбы, мен Бактиярова Айгерим, китеп тойдун интеллектуалдык маданий кечесинин уюштуруучуларынын бири болом. Бүгүнкү иш-чара жакшы деңгээлде өтүп жатат. Буюрса план боюнча жалпы келген элдерге ыраазычылык билдиребиз. Маданият үчүн агартуу багытында бул иш-чара болуп аткандан кийин буга сусап турган адамдар бар экен. Алардын биз анын жүздөрүнөн көрүп сезип жатабыз. Бирок биз максатыбызга жетебиз деп келген адам кандайдыр бир жакшы таасир алып, өзүн жакшы жакка өзгөртөм деп кетсе, биз ошондо максатыбызга жетебиз. Бул жакта бардык ыктыярчылардын эмгеги чоң. Бунун бардык ыктыярчылардын колдоосу менен өтүп жатат. Мындай иш-чараны аларсыз өткөрүүгө мүмкүн эмес. Анан конокторубузга ыраазыбыз. Ошол агартуу багытында Кара Бура районуна келип, өз салымдарын кошуп берип атканына. Bir adamdan bir kitap. Maksatına olacak. Саламатсыздарбы, мен Сүйөркулова Телегей, Талас шаарынан бүгүнкү болуп жаткан иш-чарага конок катары келдим. Негизи ушундай иш-чаралардын болуп турганы жаштардын өнүгүүсү үчүн, негизи эле жаштардын өзүнүн жашоосунда чоң ролду ойнойт десем болот. Негизи той дегенде эле баарыбызга жанагы бешик той, тушоо той деген сыяктуу нерселер келет. Бирок бүгүнкү болуп жаткан той өзгөчөлөрдүн бири десек болот. Себеби дегенде бизде китеп той болуп жатат. Китеп той бул адамдардын интеллектуалдык деңгээлин жогорулата турган, адамдардын аң сезимин өзгөртө турган нерсе. Анан бизде жөн гана адамдардын башын бириктире турган бешик той жана башка тойлор болбой эле, бизде интеллектуалдык жактан өнүгө турган ушул сыяктуу бүгүнкү болуп жаткан китеп тойлор көп болсун. Бул биздин эге болбойлу, коргойлу, өсөрлү, өнөрлү. Өсөр элдин балдары бири-бири колдошот дейт, өспөс элдин балдары бири-бири колдошот дейт. Эмне үчүн канча жерди араладым? Теңештирген сага бар. Сендей жерди кыргызыма мурас кылган бабалар. Өмүр көчүп тынбай келет, өрдөк учуп желдей желет. Киндик каным тапкан жерим качан болсо кубат берет. Кеңбайларын ашыкташкан, касиетин нурун чачкан, бир өзүңдүн сулуулугун бүтпөс казал, бүтпөс тастан, ала тоонун чокулары асман менен кошулабы, жалгыз сен деп жаныктырат, о Кара Бура, жан дүйнөмдүн оту дагы. Чоң ушулар. Өлкөм өссүн, акылман бололу, данышман бололу, илимдүү бололу, билимдүү бололу, адептүү бололу деген жаштар ушулар. Ач калып беш калган эле балдар, студенттер, мектеп окуучулары бирок Кыргызстанды гүлдөтүп койду. Булар 250ден ашык китепкананы жаңылап койду. Булар 40 миллион сомдук китептерди алып туруп, китеп фондун жаңылап койду. Мен мурда барган айымдарда авторитеттер рекет болгон эле, азыр китеп окуган балдар болуп калды. Булар иштеп гүлдөткөн айымдарда мурда тактыр алтын сертификаты билбегендерден азыр 2ден 6 сертификат чыгат. Республикалык олимпиаданы жеңип атат. Булар баштаган иштин акыбети ушундай болуп атат. Дем ошол береке ошолдун Кара Бурага келди, көрөстөр өзгөрүү башталды. Ошон үчүн герен таштап ойдонду, гере басып койдонду, сыймык менен жүрөрү Кудай кааласа. Азиянын арыстаны ойгон. Ушулардын жазбагыла силер кандай болсун Кыргызстандын келечеги ушундай болот. Көрөсүңөр, булар курган Кыргызстан башкача болот. Кыргызстан номолушуна аз эле калды. Ушул балдар министр болгондо, ушул балдар депутат болгондо, ушулардын арасынан премьер чыкканда, ушулардын арасынан аким, губернатор чыкканда Кыргызстан башкача болот. Неге билесиңерби? Анткени булардын алдына уурда деп алып büyük койсоң да уурдабайт. Ошончолук тарбия алган балдар. Менин тилегим ушул, мен саясатка келип атам. Саясаттагы бул нерсе, байлык, бийлик нерсе. Кудай, тилегим ушул, 1 секундтан нерсеге баш берме. Эгерде баш берсе мен адашып калам. Достор, бүгүн Талас жергесинде Кара Бура районунда китеп той интеллектуалдык иш-чарасын ийгиликтүү жыйынтыктап алдык. Бардык ыктыярчыларга, уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдиребиз, алкыш айтабыз. Достор, bir adamdan bir kitap.